Салам көрүүчү. Жапон тилин кыргыз тилинде үйрөнөбүз. 5-сабак. Үй бүлө кадзоку. Чоң ата софу. Чоң эне собо. Ата чичи. Апа хаха. Эже ане. Сиңди имото. Ага ани. Ини отото. Уулум мусуко. Кызым мусуме. Небере маго. Чоң атасы ожи-сан, чоң энеси оба-сан, атасы отоо-сан, апасы ока-сан, агасы они-сан, эжеси оне-сан. Сан адамдардын ысымынын аягына кошулуп айтылган сылык мүчө. Айым же мырза деген мааниде колдонулат. Сан сылык мүчөсү өзүңүздүн үй бүлө мүчөлөрүнө жана өз ысымыңызга кошулуп айтылбайт. Менин үй бүлөм ваташино кадзоку дес. Бул чоң атам менен чоң энем. Корева софуто собо дес. Бул атам менен апам. Корева чичито хаха дес. Атам врач. Ваташино чичива ися дес. Апам мугалим. Ваташино хахава сенсей дес. Бул агам. Корева ани дес. Студент гакусей дес. Мен ваташи дес. Мектепте окуймун. Гаккоде бенкё шиттеймас. Сиңдим менен иним. Имотото отото дес. Балдар бакчасына барышат. Йотиен ни икимас. Мен үй бүлөмдү жакшы көрөм. Ваташи ва кадзоку о аиштерумас.